Assalamu alaikum. Kutmandуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер. Көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынын көлмө конушунан сатыла турган квартирный бизнес бар экен. Мына ушуну сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Өткөрбөй, түрдүрбөй көрсөңүздөр, буюрса ойлойм, ар бириңиздерге мына ушул видео пайдалуу болот деп. Биз турган көчө бул Махатма Ганди, тагыраагы Молодая гвардия көчөсүнүн уландысы болуп калат. Биз азыр көлмө конушунун кире беришинде турабыз. Келатканыңыздарда Баят базарынан светофордон өткөнүңүздөрдөн кийин оң тарапта бул жерде Васильева көчөсүнө кирип кете турган светофор. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай Эстет деген унаа жуучу жер. Мына ушунун маңдайынан эле сиздер Үмүт деген көчөсү менен сол тарапка бурулсаңыздар, оң тарапта мына 3 кабаттуу чоң имаратты көрүп турасыздар. Ушунун эле сол тарабындагы мына бурчтагы угловой участок. Бул жерде 7 квартирасы жана дүкөнү, банясы менен салынган экен. Даяр киреше берип турган үй. Мына ушуну сиздерге тартып көрсөтөбүз. Өзүңүздөр байкагандай эле бул биринчи линияда жайгашкан, базарга жакын, маршруттук каттамга жакын, ылдый тарапка Дордойго түшүп кете турган жерге жакын, швейный цехтерге жакын, магазини жакын, автомойкасы жакын, деги бизнес үчүн ачылган, учурда киреше берип турган үй экен. Мен сиздерге башында кирешесин айтып коеюн, андан кийин буюрса видеону толук тартып көрсөтөлү. Биринчи линия, мына жерге сиздерге айтып кете турган болсок, жол менен мына ушул параллельный көчөнүн ортосунда бул жерде аллея, тагыраагы сквер деп коет экен. Ушул айылдын тургундарына мындай бир көчө кылып, ушул жерде дем ала турган бакча кылып проектисинде ошондой экен. Мен сиздерге эми үйгө өтүп, үйдү түшүндүрө берейин. Бул жалпысынан участогу 4 сотук чыгат. 4 сотук, 20га 20 угловой участок, дареги Үмүт көчөсү экинчи үй болуп эсептелет экен. Жалпы 7 квартира, жалпы кирешеси 80 000 сомдун тегерегинде. Дүкөндө кирип сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул дүкөндү да арендага берип, жалпы бул жерде квартираны баарын арендага берип иштетет экен эси. Мен сиздерге эми кирип дүкөндү бир сыйра баш бактырып көрсөтүп коеюн. Бул дүкөндө азык-түлүк, мына ушул жердеги жашагандарга бүт керектүү нерселердин баары бар экен. Кондиционер коюлган. Бул жерде толугу менен ушундай соода жүрүп турат экен. Мен эми сиздерге детально айта албайм. Дүкөнү мынча киреше берет, мынча киреше берет деп айта албайм. Негизи эсин айтуусу боюнча жалпы 80 000 сом тегерегинде киреше алат экен. Эми сатууга да себептери бар экен. Акча керек болуп атыптыр, ошондуктан сатууга коюлуп атат. Аны сиздер телефон номерди ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Эми мен сиздерге кирип квартираларды бир сыйра жайгашканын көрсөтүп коеюн. Г түрүндө жайгашкан квартиралар. Мынакей, дарбазадан киресиздер. 1-2-3 машина койгонго орундуктар бар. Мына киргениңиздерде бул жерде бир комната, чаканыраак кичинекей комната. Бул жерде болсо 2 комнаталуу, бир семьяга, чоң семьяга квартира. Ошондо 1 квартира, 2, мунун артында 3, 4, 5, 6, 7 квартира экен жалпысынан. Бул жактан баняга кирет, эмеге кирет, дүкөнгө, бул жактан болсо баняга кирет. Баняны да сиздерге бир баш бактырып көрсөтүп коеюн. Бул иштеп эле аткан баня. Буну ээси мурда эмеге да беришкен. Баягы келгендерге ижарага да берип, бул жерге баняга түшөм дегендерди акчага баняга түшүрүп да турган экен. Эми азыр сатууга туура келип, сатууга коюлуптур. Мынакей, бул жакта 2 бөлмө, калган мына туш тараптагы квартиралардын бардыгынын проектиси окшош салынган экен. Мынакей, 1, 2, 3, 4, 5, муну менен 6, четки менен 7 квартира болот экен. Сиздерге бирөөсүн ачып ичини көрсөтүп коелу. Сырты утепление болгон. Аябай проекти жакшы салынган. Экинчи кабатка ылайыкташтырып, бүт жана колоннанын арматураларды өстүрүп койгон. Экинчи кабатты дагы жасаса болот экен. Келечекте проект ошондой болчу дейт. Бул жерде центральный канализация, суу, свет, газ бүт эле кирген бул конушта. Сыртта дааратканалар сыртта экен. Проектиси боюнча сыртка дагы кошулуп, бул жака легкий конструкция менен даараткананы дагы сыртка чыгармай болгон экен. Бир квартираны сиздерге кирип көрсөтүп коеюн. Светтер өчүп экен, азыр светтерин жандырайын. Мынакей, бул прихожка кире бериште. Мынакей, тренажерный мондай турниктер насып коюптур. Бул жакта бир терезеси, эми кухонный зона десек болот. Бул жакта мойкалар менен калган ушул 5 квартира ушуга окшош экен. Мен сиздерге бирөөнө бир мындай элестетиш үчүн көрсөтүп атам. Үй бир 3,5 га 3,5 чыга тургандай бөлмө. Түндүк тарабында, түштүк тарабында бирден терезе коюлган. Ремонтторунуку баарыныкы ушундай. 3,5 га 3,5 бөлмө. Бул жагында болсо бир 1,80 ге узуну бир 3,5 чыга турган
прихожка менен кухня деп койсок болот. Калган 5 квартира тең ушундай. Наркы чоң квартира болсо ал 2 бөлмө плюс прихожкасы менен экен. Мына ушундай. Басыны $85,000 сурап атат. Алмашуу жолу жок. Аны эси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. $85,000 сурап атыптыр. Кирешесин айттык. Бул жерде проект боюнча экинчи кабатты дагы салып, бул жактарга дагы квартираны көбөйтмөк экен. Эми шартка байланыштуу сатыш керек дейт. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биринчи линия көлмөнүн мына чоң Махатма Ганди көчөсүнө параллельный жайгашкан. Мына ушул үй. Чалып көрүңүздөр. $85,000 сурап атат.